Салам достор. Бүгүнкү чыгарылышта Пресса KG каналы шоу-бизнес чөйрөсүндө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырмакчы. Айчүрөк Иманалиева Анжеликага жооп берүүдөн баш тартты. Кыргыз эстрадасынын көрүнүктүү ырчысы Анжелика кечээ өзүнүн Instagram социалдык тармагындагы баракчасына көрсө өспүрүм кезимде чоң кишилер менен бир тең иштептирмин. Көп нерсеге бышыптырмын. Алгачкы концертимди Борборго бергенибизде эл залга батпай. Ичинде канча адам болсо, сыртында да ошончо адам калган. Концертим бүткөндө үйгө кеткенге таксиге жол кирем жок. Эртеси сары номер 38 автобус менен үйгө кеткеним эсимде. Апам жаш, балдары менен үйдө. Атам Америкада болчу. Эч кимди жамандаганым жок. Көңүлүмдө калган нерселер деген билдирүү жазып калтырган. Билдирүүнү окуган соң Анжеликанын бир топ үйөрмандары ырчы чынында эле өспүрүм кезинде берген концертинен түшкөн каражаттардан бир да тыйын алчу эмес го деген ой көпчүлүктү түрттү. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айчүрөк Иманалиевага Fact Check It KG байланышканда комментарий берүүдөн баш тартты. Булак Fact Check It KG.